леди! Пошел у нас! Отойди назад! Молодец! Вот умник! Бул кинонун идеясы өзүм эле таандык. Ар бир адамдын жүрөгүнүн бир кандайдыр бир ошол проблемасы бар адамдар орун алса экен деген ойдо ошол сценарий жаралган. Уехав в Баткен, оказалось, очень трудно было снимать. Дело в том, что хотя в этом месте снималось много фильмов, но люди отвыкли от фильмов. Даже элементарно массовку не соберешь. Өтө мыкты группа чогулган. Ошол актерлордун составына, группанын составына бардыгына тең ошол Турсин Асенов баш көз болуп берди. Бизде 2 оператор бар. Бирөөсү ошо Канат Алыбаев, экинчиси Женя Крахмаленко. Абдан жакшы татышты. Мен айткан оюмду ишке ашырып жакшы ачып беришти. Кино 1 жылдай созулду. Ошо жарымдан кийин мен тартып баштадым. Бул кинодо ошо атышкан жерлер, взрывдар бар да, жарылган жер. Ошондо кыйын эле болду, ушу взрывдарды тартып берсе, бул кандай жарылат, канчалык жарык берет. Азатты атып атканда артынан түтүн чыгып эле эмеси рубашкасы көйнөгү күйүп кетти да. Андан кийин ошо Асяман эле колу бош экен, ошо кыз башы менен мени өчүрүп атты. Мен камерадан кача албадым. Возгорелась рубашка, и спина сгорела, я получил ожог. Асема тоже меня удивила в том плане, что она, хотя сама получила тоже ожог легкий, там искры полетели на ее ноги, но она, как бы переживая за меня, начала разрывать эту рубашку и начала тушить, усиленно тушить, и тем самым она, как бы, спасла меня. Трудно было с этим взрывом, потому что профессиональных пиротехников у нас не осталось. Пришлось кое-как выходить из положения. Хотя и пострадал наш актер, Азат чуть не сгорел. Но ничего, мы вышли с победой, спину подлечили, деньги разлетелись. Потом вся массовка собирала по реке эти доллары. Ал күн биз үчүн өтө оор болду. Съемкабыз дагы окшошпой калды. Бир эмес 2 жолу кайталап, 2 жолу өрттөнүп кетти да Азат. Дагы унутулгус күндөр бул биздин Баткенде болгондо. Жыланды биз атайын ошо съемкага деп алган элек. Бирок негедир ошо жыландын өзүнүн дагы бир сүрү болот экен, өзүнүн настроениясы да көп жакшы болбосо керек, себебинде кыймылдабай койду дагы, көп мындай жактырбай койду. Анан аны кыймылдатайын деп аракет кылганда бир тажиктин колу чагып алды. Менимче ушу Асеманын келечеги кең болот го деп ойлойм. Себеби бул көкбет экен да өзү. Тырышчаак, айтканын бербеген, ыйлаган жерим бар. Бул мени 5 жолу киргизип, 5 жолу чыгарды. Анан эң аягында ар жактагы художник бала айтты: болду. Эже кыйналып кетти го, болду. Жок, еще раз деді. Асема үстүн чечип тартылган жери бар да. Анан кийин Турсунбайка айтып калды: "Давай экөөңөрдү камайсыздар, биз чыгып кетет, силер тартып берет." Баарыбыз күлүп эле, баары чыгып кетишти. Анан ошол жерден эми жалгыз болгондон кийин светти жылдырасың, биягын жылдырасың, ошентип тартып аттык, бирок кичине көбүрөөк убакыт өттү. Анан эмне кылып атасыңар деп улам бирөө эшикти ачып карап коет. Эң күлкүнчүү жерлер ушундай убактар болду. Начали. Блин. Ya блин, сразу упасть. Күлкүлүү жерлер аябай көп болду.
мисалы машинанын ичинде Асема бетке чапкан ошол кадрды бир 6-7 жолу чаптык го дейм. Анан бир жолу чаба албай калат. Анан экинчи чабат. Мен өмүрүмдө ата-энемден ушундай бетке жеген эмесмин, бирок Асема конкретно урат экен. Хорошо шлепнула. Выходи. Асема менен Азат экөө сүйүшкөн жери бар да. Эми ал жер кандай десем, ал жерде тартыш аябай кыйын болду. Экөөбүз бири-бирине көнүшө албай, мындай кандай десем, болгон сүйүүнү башында бере албай ушул кыйналышып атты да. Это у меня было впервые такое, поэтому в этом плане немножко как бы был растерян. Светти өчүрө келиңизчи. Мен үчүн ал съемка өтө мындай татаал болду. Утром проснулся, скажешь, блин, какие экенсиң. Үчөөбүздү дагы камап коюшту. Биз чыгып турабыз, силерге мешать этпейт. Ал жерде мен ашыкча болуп калдым, бирок менин жумушум экен. Кашкырды тарттык. Кашкыр ал болсо колго үйрөтүлгөн кашкыр деп айтылган. Бирок кантсе дагы колго үйрөтүлгөн кашкыр болгону менен кашкыр экен. Ал деген өзүнүн тамак берип жүргөн адамына кол салды. Андан тышкары мен санымды тиштеп көрдү. Анан эптеп алдап, кашкыр деген ал өзү ордунда отурбайт экен, каалаганыңды жасап бере албайт экен. Корктум. Ал нерсени колума алып туруп чуркадым. Чуркап ары бери чуркатып баягы кичине реалистичный көрүнсүн деп ошо киноң жакшы чыгыш үчүн бардыгына даяр экенсиң. Кашкыр бир ордунда турбайт экен, ары бери чуркап жүрө берет экен да. Кечке аңда отуруп ушул эптеп тарттык. Бирок кыйын экен да кашкырды тартыш. Менимче бул кино жакшы болот го деген ойдомун да. Ошон үчүн дагы бир жолу айтам, элге жакса болду, жолу ачык болсун Асеманын. Я надеюсь, что уже другая картина у нее будет получше, даже, может, этой. Но хотелось бы, чтобы эта режиссер снимала дальше кино. Бул эмгек бир гана меники эмес. Бул эмгек ошо киного салым кошкон адамдардын бардыгынын эмгеги.